Асаналиева Айнагүл Шершенбековна 1982 жылы 24 мартта Ысык көлдүн боюндагы ажайып кереметтүү койнундагы Сары Камыш айылында төрөлгөн. Биринчи рет босогоңду аттаган, мезгил зуулдап учуп кетти капкачан, азыр деле күн бүгүндөй сезилет, убактарым алипеңдей жаттаган. Окууну бүткөндөн кийин билимимди жогорулатуу максатында Ысык көл индустриалдык техникумунун Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетин ийгиликтүү аяктадым. Үй бүлөм тууралуу айта турган болсом, жашап жатам балын татып өмүрдүн, асыл эне сүйкүмдүү жар келинмин, алар мени колдоп жөлөп таяшат, алкышым бар үй бүлөмө ченегиз. 2015 жылдын январь айынан баштап Чырпыкты айылындагы Нур бала бакчасында тарбиячы болуп үзүрлүү эмгектенип келүүдөмүн. Тарбиячы кесиптердин төрөсү, тарбиячы кесиптердин севреси, тарбиячы мөмөлүү бир дарактай, жайдыр кыштыр бышып турган мөмөсү. Таң атканда биш керебиз, бакча башка керебиз, жүзүңүздү көргөндө жымайып биш күлөбүз. Тарбиячы ак жүрөк билим берип жактырып, акыл косуп бар бүлкүл жайнатат гүл бакчаны. Апасы бол менимин жайнатын нур дүйнөнү, жамак айтып ыр-ыратып, көргөндө сүт тийдерди. Ар бир бала кайталангыс дүйнө. Аны түшүнүү, сүйүү жана өнүктүрүү менин эң негизги милдетим. Мен тарбиячы катары өзүмдүн негизги милдетимди ар бир балага мээрим төгүп, алардын ден соолугу чың, акыл эси жана жан дүйнөсү тең салмактуу өнүккөн инсан болуп калыптанышына жардам берүү деп эсептейм. Менин дүйнөм мага жарык чачкандар, перзенттерим бакыт издеп тапкандар, менин дүйнөм бакча балдар, эжекелеп сүйүп турган жаш балдар. Ошондой эле ата-энелер жана кесиптештер менен тыгыз кызматташуу аркылуу тарбиялык процессти бирдиктүү багытта жүргүзүү менин ишимдин негизги багыттарынын бири болуп саналат. Тарбиячы жана ата-эне бала үчүн куштун кош канаты дегендей, балдарга мээримдүү, коопсуз жана кызыктуу чөйрө түзүү менен аларды өз алдынча ой жүгүртүүгө, жакшы мамиле түзүүгө, чыгармачылыкка жана боорукерликке тарбиялоо менин күнүмдүк ишимдин өзөгү. Ата-энелер менен биргеликте ата-энелер мектебин уюштуруп, ачык эшик күндөрүн жарыялап, алар менен тыгыз байланышта болуп, бирдиктүү иш алып баруудамын. Улуттук нарк жүрөктөгү жарык демекчи, улуттук тарбия бул жаш муунга элдик маданиятты, тарыхты, тилди, наркты сиңирүү жолу. Кыргыз эли байыртадан бери өзүнүн кура маданияты, терең акыл насаты жана бай каада салттары менен айырмаланып келген. Ар бир жөрөлгөсүндө нарк, насил, урмат, сый, ынтымак менен биримдиктин улуу мааниси камтылган. Биз дагы бала бакчабызда улуттун улуу касиетин көргөзгөн
уңгулуу үлгүлөр, баалуулуктардын өзгөчө баалуулугун балдардын жүрөгүнө жеткире билүү менен ар кандай кыргыз элинин үрп-адатын, салт-санаасын, маанисин түшүндүргөн иштерди алып баруудабыз. Askaluzağını bekleyen, bir tikte enseyen, azapte dahi görse de, aybatı sıra getmegen, aldık Allah'ın talpının, arıştım gözüne etmegen. Akşamkar bizim tohumumuz, beş bırgülük getmegen. Akşamkar uç pencereden ben, ay toya çarpıktı, elden ben, ak dilek menen tohuma, akşamkar atın bergen biz. Biz şunkarбыз düşmandardı japırgan, ızgırtıp çanın kökka sapırgan, kenеш bergen bakal atam siyahtı, kargazamda jaşılka çakırgan. Ah şunkar iline kongonay biz, çigeti ata jurka korgonay biz, çat atıp çat tutup çongonay biz, çok esep bir muştumday balgonay biz. Aldık altatın bastan kazandığın, Aksın kaldı baytat sizge salam, kılgızım boğunuzdan şınımın, öyküde hüküm sürsün belki zaman. Beş yön karpuz ötür karan boğuz, karat küçük akıl esker toz. Üç kaşır babam manız büdösün, bağırdığın oradan ne koyuyoruz. Kırgızımda yol manasta yolpun var, al manasta yık tutkan kalkın var. Kanat güylüp gündü gözдөй талпынған, ау шұңқардай алғалаған құшым бар. Дүңгірәтті қашты, дүйнені жасалып манас. Қырандағы төрік, өспөз болып сақталып манас. Дұшманын жат қылған, намысын жоға сатпағым манас. Бишті мұран, манас, манас, манас. Ошол эшик сырын таап алсам, балдарыма жакшы жеке саналсам, тандамакмын кайра ушул кесипти, бул жашоого экинчи ирет жаралсам.